2018 жылдын 25 майынан 25 июлуна чейин Орусия күчөтүлгөн коопсуздук чараларына байланыштуу футбол оюну өтүүчү 11 шаарында каттоого туруу үчүн өзгөчө тартип киргизет. Жаңы эрежеге ылайык Орусияга барган жарандар 3 күн аралыгында каттоого турушу керек. Ошол чет өлкөлүк жаран же болбосо Кыргызстандын жараны Россия Федерациясынын ушул футбол өтүүчү шаарларынын бирине барган убакта сөзсүз түрдө 3 күндөн кечикпей өзү жашаган жерге убактылуу каттоого туруусу зарыл. Оюн өтүп атканда коопсуздук чараларын, мамлекеттин коопсуздугун, ошол шаардын коопсуздугун сактоо максатында киргизилген иш чарасы. Россия Федерациясынын төмөндөгү 11 шаарына Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казан, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Саранск, Калининград шаарларына бара тургандар сөзсүз түрдө 3 күн ичинде каттоого туруусу зарыл. Алгач жогоруда көрсөтүлгөн 11 шаарга бара турган чет элдик жарандар 24 саат ичинде миграциялык каттоого же жашаган жерине, ички иштер органдарына каттоого турууга милдеттүү деп белгиленген. Бирок талаптар кайра өзгөртүлүп 3 күнгө узартылган. Бизге түшкөн маалыматка карата мурда ошол 1 күн ичинде регистрация болуш керек деген эле. Азыр 9 майда жаңы бир жарлык чыкты. Ал жерде ошол 3 күн ичинде регистрацияга барып туруш керек. Бул биздин жарандарга дагы тиешелүү, бардык жарандарга тиешелүү да. Такталбаган маалыматтарга караганда Орусия чегара кызматы мигранттарды тыкыр текшерүүгө алышат. Айрыкча мусулман динин карманып, сакал койгон мигранттарга сурак катуу жүрүшү мүмкүн. Аны менен катар Туркия мамлекетине барып келген жарандар да Орусияга кирүүдө кыйынчылыкка туш болушууда. Анын кесепетинен кара тизмеге түшүп калуу коркунучу бар дешет адистер. Официалдуу эмес жарандардан уккан маалыматтарыбызга карата ушул Турцияга барган жарандарга дагы өзгөчө көңүл бурушат ал жактачы. Эгер сиздин паспортуңузда Турцияга барып келди деген бир маалымат болсо деле дополнительно сурайт. Эмнеге бардың ал жакка, кайсы максат менен бардың, кайсы периодта бардың. Ошон үчүн эгер барсаңыздар Турцияга точно даталарды билиш керек да. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүүчү мезгилде Россия Федерациясына барууну көздөгөн жарандар үчүн каттоого алуучу органдар күн сайын майрам күндөрү да дем алышсыз иштешет деп билдиришти адистер. Мурда ал жакта иштеп, убактылуу эс алуудан соң кайра бара турган жарандар Орусия шаарларындагы иштеген жерлеринен келишимдерин алып алса талапка ылайык болот. Чынарбек Алипбеков, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.